азыр кайсы нутрициология жөнүндө китептерди окубай же болбосо видеороликтерди көрбөй, баардык жерде омега 3 сөзсүз түрдө колдонуш керек деген сөздөрдү көп угасыздар. Ал эми жетишпестиги кандай белгилерди бизге берет экен? 7 белгиси бар. Биринчи, өсүүнүн, башкача айтканда чоңоюунун жайылышы, көрүшүнүн турук эмес болушу. Мисалы үчүн сиз зренияңыз начарлап калганын өзүңүздөр сезесиздер. Үчүнчү, бул бир нерсени үйрөнүүдө мурун оңойлуу үйрөнүп кетсеңиз, ал эми азыр үйрөнүү кыйынга туруп калат. Жана ошондой эле бир нерсеге мындай баш оту менен кирип же болбосо концентрацияңызды ордунда кармай албай каласыз. Жана ошондой эле баягы моторика деп коет го, кыймыл аракеттин тартипсиз бир кыймыл аракет болушу мүмкүн. Жана ошондой эле бизде бар го сезим, бутубуз уктап калды депчи, парестезия. Ошонун болушу бат-баттан бутуңуз уктап кала берет. Эң акыркы, жетинчиси, айлана чөйрөңүз менен болгон мамиленин өзгөрүшү. Ушу айтылган 7 белгилерди өзүңүздөрдөн байкасаңыздар, анда сиздерге омега 3 жетишпейт дегенди түшүндүрөт.